Assalamu alaikum. Mekендеш медиа YouTube каналын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге дагы мына суук түшүп калды. Кызыктуу видео маалыматтарды берем азыр. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи жолу көрүп аткандар лайктан басып, комментарий жазып, сунуш ой пикириңиздерди билдирип коюңуздар. Туугандар, мага суроолор келип атат. Мына кыш кеп калды, кандай кылышыбыз керек? Кышта кандай эмелерди кылышыбыз керек жакшы жумуртка бериш үчүн деп. Ошондой бир комментарийлерден суроо келиптир. Мен азыр сиздерге өзүмдүн болгон практикамдагы нерсени кичине айтып кетейин. Мына бул тооктор, былтыркы тоокторум чоңоюп калды, жумурткалары да чоңоюп, жакшы эме берип атат. Короздорду алмаштырыш керек биринчи очередь. Уже сезон башталды. Короздорду алмаштырыш керек. Короздор кандай болуш керек дегенде, короздор 7 тоокка 1 корозду эсептеп коесуздар. Мисалы үчүн 7 адлериңиздер болсо, мисалы үчүн 1 короз коесуздар. Эгерде 70 адлериңиздер болсо, 10 короз коесуздар. Бул дегени оплод жакшы болот. Оплод дегени түшүнбөгөндөр, бул баягы жумуртка берүү проценти, то есть жожо ачуу проценти, жумуртканын жожо ачуу проценти көбүрөөк болот деген сөз да. Мындайча айтканда. Ошого 7-ге 1 коесуздар. Анан мен ошондой даже 7ден дагы азыраак койгонмун. Көп деле койгон болбойт. Мынантип тоокторду мындай баягы басканда мынантип немелердин үстүнү мынантип эме кылып берет да. Парларын түшүрүп берет. Мына булар азыр түлөп, башкадан жаңы немелер чыкты. Ошон үчүн көп койгон дагы болбойт. 7 норма да. 7-ге 1 койсо норма, стандарт болот. Анан азыр мына тооктор уже тууп атат. Кыш келди. Дагы эле мына кышта мен эч кандай печка жок, мен өз тоолуу жерде жасайм. Бирок мына тууп атат, азыр бир катар алып койдум. 20дай тууптур, алып койдум. Чтоб баягы көп болуп кеткенде үстүгө чыкканда сындырып таштап атат. Ошого мүмкүн болсо уттуруу алып койгонуңуздар жакшы. Анан кышта кандай болуш керек дегенде, кышта ичи жылуу болуш керек. Мындай сквозняк болбош керек. Мен азыр пока айнектерди жаап элекмин. Буюрса бүгүн 1-2 күн ичинде жабам. Бул жакты жаап, былтыркы видеолорумда көрсөңүздөр керек. Клёнка менен тоском. Быйыл клёнка менен тоспой башкача нерсе менен тоссомбу деп турам. Себеби клёнка абаны өткөрүп өткөн дагы ичинде влажность көбөйүп кетет экен. Ошого азыр башкача жолдорун ойлоп атам. Анан былтыр мына асты полу жер бочу жерди быйыл тегиздеп стяжка куюп таштадым. Бетондоп таштадым. Себеби жерди оюп таштайт экен булар. Оюп, мындай кыскасы мага жага бербеди. Анан стяжка кылып таштадым. Бул тооктарга дагы боло берет. Анан эме жанагы мал баксаңыздар деле кийинге боло берет да, бул жакшы. Эмнеси жакшы? Астын ойбойт биринчиден. Экинчиден тазалаганга удобный. Тазалаганга удобный. Ошол себептен мен калам. Азыр бул жерим кичине бардагыраак, себеби бул жагага бүгүн азыр биягын бетон куям. Себеби бул жерди тешип таштаган. Келемиштер мына тешип таштаган. Ошого азыр буларды мынтип бетондоп таштадым бул жактарды, ямчы. Бетондоп таштасам, буюрса аккуратный болуп, жакшына болуп калат. Эми көч бара-бара түзүлөт дейт, секин-секин. Буюрса акырындык менен оңдоп атабыз. Анан мынтип астыга опилка салып койгом. Мына көрүп атасыздар, мына опилка. Опилка менен өзүнүн кыгы аралаш да бул жердечи. Неменин, токтун өзүнүн кыгы. Анан опилкам азыр азыраак болгон үчүн азыраак таштадым. Бирок мындай көбүрөөк таштап койсо, где-то 5, мүмкүн болсо 10 сантиметр таштаса андан да жакшы болот, калыңдыгынчы. Жерден суук өтпөйт да, заг өтпөйт. Тооктар мындай эме болот. Жакшы жүрөт да. Анан жылуу болуш керек да, булар деле адам сыяктуу. Анан бул жагага эме кылам азыр. Күл төгөм, бул кадимки эле күл төгөм. Пока төгөлөмүн, азыр кыштарды алып келип койдум. Буяга күл төп койдум, бул күлгө чомунат. Күлдүн пайдасы бул өтө немеге, кокпиттерге, жөлөктөргө өтө эффект жакшы экен. Эң жакшы метод ушул экен. Күлдөн эле төгүп койсоңуздар, кыйналбайсыздар, дарылап да отурбайсыздар. Күл ачык болгон үчүн баягы эмелер келбейт. Баягы жөлөк, кокпит дегендер баспайт да, ошол жакшы. Анан тооктарым мына
1-2 ай эс алдырдым. Буларды линкага киргизип атайын жемден берип эме кылдым. Кичине өздөрүнө кел иммунитеттери көтөрүлсүн деп, иммунитеттери жакшы болуш керек тооктардын. Анан короздор мына жаш короздорду эме кылдым. Айткандай, эгерде жумуртка ачырып бизнес кылам десеңиздер, мына менде уже даяр болуп калды. Буюрса, мына короздор алмаштырдым. 7/1, даже 7/1ден да азыраак аплод буюрса жакшы болот. Анан жөжөгө заказ берсеңиздер дагы болот. Алдын ала заказ бергендерге арзан 20% арзан кылып берем. Чыккандан кийин кымбатыраак болуп калат. Ошого эртерээк шашылыңыздар. Андан сырткары дагы эмнелерди айтып кетем. Ошо жылуу болуш керек, сквозняк болбош керек. Айткандай жарыктык болуш керек. Туугандар, жарыктык көбүрөөк болуш керек тооктарга. Жарыктык болсо жакшы болот. Өзү тооктар өзү 8 саатка чейин 8 саат эле укташ керек да, 10 саат, 8 саат, 9 саат дегендей. Анан режимди мүмкүн болсо строгий кармаш керек. Ошо режим дагы роль ойнойт. Ошол негизги эмелери, талаптары ошол. Анан тооктарды чочутпаш керек. Мындай чочуп, бакырып, чочутуп, кыйкыртып, кууп кылсаңыздар, буларда кадимкидей стресс болот. Адамга окшоп чочуп, жумуртка туушу азаят же токтоп калышы мүмкүн. Ошондуктан буларга тынчтык керек да, покой керек. Тынч болсо, ашыкча адам кире бербей, тынч болсо, өздөрү менен өздөрү болсо жакшы болот. Негизги принциптери ушундай. Анан мен үйдө отурган эжелерге, апаларга, эже карындаштарга совет айтам да. Жумуртка алып, азыр кичинекей мини аппараттар чыгып калган, Normal Looper, Norma Parka дегенчи. Ошол аппараттарды алып, үйүңүздөрдүн ичинде эле коюп алып, жумуртканы салып, ушул бизнести үйрөнсөңүздөр болот. Үйдө бекер отурганча бул үйүң жыттанбайт. Бирок ачканда жыттанат. Ачып атканда кичине жыттанат. Ачкан убакта башка комнатага жылдырып турасыздар. А так өзүңүздөр жашаган үйүңүздөргө эле салып аппаратты жандырып койсоңуздар, эчтеке болбойт. Жаап коесуздар, крышкасын түрө берет. Жөжө чыгып атканда 1 күн 2 күн башка комнатага жылдырып турасыздар. Анан ачкандан кийин ичин тазалап кайра салып коесуздар. Ал жөнүндө дагы бир видео тартам буюрса. Бекер отурганча кышы менен ушундай нерсени ачырып, сатып, бизнес кылсаңыздар болот. Эгер жумуртка керек болсо, менде бар. Мен Кыргызстан боюнча отправка кылып берем, таксилерден салып берем. Ал жагынан кыжалат болбоңуздар. Таксилерден салып берем. Анан жол жобосун дагы кошумча үйрөтөм. Кандай кылыш керек, кандай болот. Аны кененирээк үйрөтөм. Ошондуктан ушул ыкмаларды колдонуңуздар. Анан дагы сиздерге кошумча айта кетчү нерсе. Мынантип сууду койгондо мен мына ортого коюп алган экенмин, болбой калды. Ошого мындай чекеракка эме кылдым. Себеби тооктор эки жакка өткөндө мындай төгүлүп, асты суу болуп калат экен. Ошондуктан эгер сиздер да ушундай эме кылган болсоңуздар, тоок баспаган чекерак жерге кылсаңыздар жакшы болот. Бул жака суу куюп коесуздар. Өтө жакшы ыкма. Мына суу куюп коесуздар. Болду, бул 1 күн 2 күнгө жетет. Сиздерден тоогуңуздар канчалык көп болот, ошого жараша ичкенге жараша эме болот. Буга азыр мен эме куюп койдум, баягы. Чиктониктен салып койдум, көрдүңүздөр, сарып болуп турат. Чиктоник бул витамин. Азыр көрсөтөм бул жөнүндө. Бул витамин берип туруш керек. Бул витамин, бунун зыяны жок. Анан дагы бир нерсе, айта кетчү нерсе, азыр суукта. Азыр көрсөтөм сиздерге. Так. Азыр суукта эме болуп атат. Мына мен азыркы айткан мына чиктоник. Мына ушул оригинал болот. Туугандар, ушул чиктониктен бериңиздер. Бул оригиналы, баягындай пенсилин идишинде саткандар бар, аларга аны колдонбоого сунуштайм. Мындай оригиналдары бар. Голландский экен бул. Ушул жакшы, эң оригиналы ушул. Ушунан колдоном. Сиздер дагы ушул эмеден колдонуңуздар. Витамин. Буну 1 айда канча берет дегенде 1 граммыны 1 литрге өлчөп бересиздер. Анан бул жерде инструкциясы да бар. Инструкциясын окуйсуздар. Мына көрдүңүздөр, состав полный витамин бул. Эме эмес, баягындай. Химикат эмес, бул витамин кошумча. Муну аттарга берсе болот. Мына жылкыларга, тоок, кой, эчки, кыскасы бүт жаныбарларга кетет. Андан сырткары, мына бул жака эле коюп алайын мен. Былтыркы видеодо да көрсөткөм туугандар,
акш эмени баягы жанагы мына АСД деген ушундай эме бар. Бул иммунитетти көтөрөт. Bir ayda ушунан тууп аткан тоокторго bir ayda 4 күн, 3 күн, 4 күн сөзсүз түрдө берип туруңуздар. Себеби булар жумуртка тууй берип, булар эме болуп турат. Иммунитеттер түшүп кетет да. Ошондуктан муну bir ayda, мисалы үчүн айдын башында же өзүңүздөр белгилеп алып бересиздер 3 күн, 4 күн. Анан аркасынан дагы 3 күн, 4 күн сөзсүз түрдө чиктоник бересиздер. Биринчи мынаны бересиздер 3 күн, 4 күн сууга аралаштырып. Мында эмеси дагы бар, бунда дагы 1 литр 1 граммбы ушундай болуш керек. Инструкциясын окуйсуздар. Анан булда аркасынан мынаны бергенден кийин аркасынан 3 күн, 4 күн сөзсүз түрдө мына чиктоникти бериңиздер. Сөзсүз бериш керек. Бул витамин. Бул кайтып тооктун организмин нормалдаштырат. Анан сырткары азыр күн сууп калды. Көпчүлүк эшикке кое берет баягындай. Тамактар ооруп калат, жөтөлөт, кыйылдайт. Ушуга мен мына ушул Тилазин 200 деген эмени колдоном. Сиздер дагы ушул эмеде Тилазин 200 деген бар. Ушуну колдоносуздар. Эгерде көп ооруган болсо 1 граммыны 1 литрге өлчөп бересиздер. Сууга аралаштырып. Муздак сууга эмес, жылуу сууга бериш керек. Андан кийин 3 күн, 4 күн берсеңиздер, ордуга келип калат. Тамактары кыйылдап, жөтөлүп болгондо ушул Тилазин 200ду колдоносуздар. Ушуну билип алыңыздар. Бул универсальный эме. Дары бул жакшы. Дагы башка ооруларга да кете берет. Жанагы мен мында видеолордо көрсөттүм. Көз ишигенде ушундай эмелерге. Андан сырткары мынабу мен Oasis Agro'нун жемин колдоном. Азыр аталыктыкы дагы өтө Кыргызстандын компаниясы, аталык деген компаниясында жемдер жакшы болуп атат, бирок биздин регионго пока келе элек. Аны да колдонсом айтам. Азырынча Oasis'ти колдонуп атам. Себеби жергиликтүү өзүбүздүн Кыргызстандын эмесини колдонушка мен да ушул жерден реклама кылып коеюн. Аталыктын жемдерини биз колдошубуз керек. Себеби ата мекендик өндүрүш. Ошондуктан өзүбүздүн Кыргызстандын компанияларын биринчи орунда колдоп койсок жакшы болот. Азырынча мен Oasis Agro'ну колдоном, бирок бул дагы жакшы, жаман эмес. Анан мен муну эмнеге көрсөтүп атам? Туугандар, бул жерде мына көрдүңүздөрбү? Мындай ар бир капта жемде ушундай этикеткасы болот. Этикеткада мынантип суроо жазылат. Мына чыккан күнү 29 октябрь. Мына свежий да булчу. Свежий. Себеби мен 1 ай мурда, жалган айтпасам 1 ай, 1,5 ай мурда ушул эле фирманын жемин алдым да, бирок мен ал фирмада күнөө эмес, саткандарда күнөө. Бул жемдер 2 айдан срогун караңыздар, 2 айдан ашпаш керек да. Бул даже бул жерге жазып койгон болуш керек. 2 айдан ашып кетсе, бул эме. Бул уже качествосын жоготуп баштайт жемдер. Себеби бунун составында май бар да, майлары куруп, мындай результат зыян болбойт, бирок результат жаман болуп аткан. Ошондуктан бунун срогуга да караңыздар туугандар. Сөзсүз түрдө 2 айдан ашпасын срог. Алып атканда караңыздар качан чыккан. Анан ал жерде баягы саткандарга баары бир да сата берет. Эме кылат. Аларга баары бир да сата берет. Таза жакшы депчи. Ошондуктан срогуга дагы сөзсүз көңүл буруңуздар туугандар, срог. Себеби бунун ичинде май бар экен, анан куруп калат экен. Мен себеби берип көрдүм, бергенде результат болбой калды да. Анан кийин изилдеп эме кылсам срог өтүп кеткен экен, жем курук болуп калган да. Ошондуктан ушуну срогго берет. Анан да бирөө комментарийде жазып тур, бул химикат, анан мындай тигиндей, анан сен дарыны берип атасың, реклама кылып атасың. Туугандар, бул Кыргызстанда өндүрүлөт. Булар полный сырьёлор Кыргызстандан чыккан, калган экспорттон келет. Бирок буну Кыргызстан деген мамлекет буну көзөмөлдөп турат. Туугандар, бул азык-түлүк коопсуздугу деген бар, билесиздер да. Эгер бул химикат болуп элге зыян тийгенде, бул компанияны мындай продукцияны мамлекет жаап коет. Ошондо мындай жазат десе эле мындай ойлонуп кичине логиканы дагы иштетип туруп, анан кийин жазсаңыздар. Негатив жазган ушундай эмелерчи. Мен эми жаман болсун дебем да, мен видеолорум билесиздер, баардыгы пайдалуу. Мына бул жерде полный составда нерселер көрсөтүлгөн. Бунун даже халал деген эмеси дагы бар. Жанагы сертификаты бар. Бул жака жыртылып калган окшойт. Халал стандарт деген сертификаттары бар. Булардын составында химиялык нерселер жок. То есть адамга, ден соолууга зыян нерселери жок. Мына бул Кыргызстандан чыккан. Ошого
мындай жазганда дагы мындай ойлонуп туруп кичине логиканы иштетип туруп анан жазсаңыздар. Эгер бул зыян болгондо Кыргызстан деген мамлекет буну жаап коет эле. Тем более бул Кыргызстан боюнча основной жемди ушул Улайс Агро деген компания камсыздайт. Ошондуктан бул зыяндуу нерселерди мамлекет дагы көзөмөлгө алат, мындайча айтканда. Ошого бул химикат дебей, мындай эме кылсаңыздар жакшы болот. Биз деле химикатты элге зыян эме кылып, өзүбүздүн рызкыбызды баягындай эме кылгыбыз келбейт. Адал кылып эме кылгыбыз келет да. Ошондуктан туура түшүнүп, кичине жазганда да ойлонуп эме кылып коюңуздар. Ошол туугандар, негизги биздин эмелер түшүнүктүү эле болду окшойт. Анан сууларыны жылуу бериңиздер. Мисалы үчүн мен мынау идишке 40 литр суу батат да. 40 литр суу батат. Буга бир челек то есть 10-12 литр кайнак суу куям, Аристондан алып. Кайнак суу куям дагы, калганын муздак суу куям. Кадимки эле муздак эле суу. Мен муздак суу куйган болсом, булардын баягы мен айткандай тамагы ооруп калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен биринчи жылуу сууду куюп туруп, анан калганын калам. Ошондо ылымылык болот. Ылымты болгондон кийин бул агылдын сарайдын тоокананын ичиндагы жылуу да. Мен канча градус экенин билбейм, азыр бу жерде датчигим бар да. Датчигин көрсөтөм, мына азыр сарай ичи мына. Почти 12 градус экен да, 12 градус жылуу экен. 12 градус. Өзү кышта 15тен өдө бол жогору болуш керек да, 25ке чейин максимум. Көп жылуу болуп кетсе дагы көкпүт басып, тооктарга зыян болуп калат. Ошондуктан норма 18-20 эң жакшы температура тоок үчүн. Ошо жылуу суу бересиздер. Комнатанын ушул тоокананын температурасы менен бул өзү дагы мындай плюсовой немеди кармайт да, тамактар оорубайт. Мен бир күндө бир заправка кылам сууду. Азыр эми буюрса бул жака чоңураак ёмкость кылам, ал жөнүндө дагы ёмкость кылып, ниппельный поилка кыламын. Себеби мында кайда суу куя берип, тооктор көп болгон үчүн тез куюшка туура келип атат. Ошондуктан чоңураак ёмкость коюп, ниппельный поилка кылсам, ошондо жеңилирээк болот. Бул жакта тоджондорум бар. Күндө көрсөткөм, булар дагы азыр эмеде. Бул жагдан жумурткаламын. Мына тууп атабы билбейм. Так. Бул жагдан жумурткалабыз буюрса. Мынтип култап коебуз. Анан бул жагдан жемдерин салабыз. Бул жака суу куюп коебуз. Эшиги бул жагда. Ушинтип эле эми эптештирип колдон келишинче аракет кылып атабыз. Бул жака бункерный кошумча салып коем жемден. Бир күндө 2 маал беришке аракет кылам. Кээде убакыт болбой калат, бирок 1 маал берем. Мына азыр тооктор Кудайга шүгүр тууп атат. Жакшы, ошондо аракет кылыңыздар, туугандар, кылса болот. Кылышым керек эле. Кылсам бекен, кандай болот экен, тигине болот экен, аз-аздан баштап көрүңүздөр. Аз-аздан болсо да баштап кылып көрүңүздөр. Мен айткандай, үйүңүздөргө кичине аппарат кылып быйылча алып баштап көрүңүздөр, кылып көрүңүздөр, проба кылыңыздар, үйрөнүңүздөр, тажрыйба алыңыздар. Суроолор болсо WhatsAppка жазыңыздар, мен колдон келишинче жооп берем. Кээде жооп бере албай, убактым болбой калганса, жумушта болуп калам, кечирим сурайм, бирок максимально колдон келишинче суроолорго мен жооп берип атам WhatsAppта. Анан биздин каналга дагы кичине колдоо кылып, жакшы ой сунуш пикириңиздерди комментарийге жазып, балким биздин видеолор аркылуу буюрса сиздер пайдалуу маалымат алып атасыздар деген ойдомун. Ошондуктан менин видеолорумна лайк басып, комментарий басып, өзүңүздөрдүн сунуш ой пикириңиздерди жазып, бизге дагы мага да кичине моральный поддержка берсеңиздер, мен дагы сиздер менен жакшы маалыматтар менен бөлүшүп турам. Ошондой туугандар. Жумуртка керек болсо айтыңыздар, уже башталдык буюрса, аплод жакшы болот. Сиздерге жакшы эме кылып беремин. WhatsAppка жазсаңыздар, экрандын астыга WhatsApp номер калтырып коем, ошого жазсаңыздар, колдон келишинче суроолоруңузга жооп берем. Ошол алып, жумуртка алып, ачырып көрүңүздөр. Үйүңүздөрдө өзүңүздөрдө жумурткасы, өзүңүздөр ачырыңыздар. Менден албасаңыздар дагы өзүңүздөр ачырып, өзүңүздөрдүн тоогуңуздардан ачырып үйрөнүңүздөр, аракет кылыңыздар. Кыргызстан өзүн-өзү жумуртка менен камсыз кыла албайт. Тем более экологический өзүңүздөр кылсаңыздар, андан да жакшы болот дегендей. Ошондуктан аракет кылыңыздар туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Биздин каналга жаңы көрүп аткандар катталып коюңуздар. Ушундай мындан да буюрса пайдалуу маалыматтарды беребиз дагы колдон келишинче.
лайктан басып, комментарий жазып коюңуздар. Анан башка WhatsApp группаларга дагы поделиться кылып койсоңуздар, андан да жакшы болот. Туугандарга, тааныштарга жөнөтүп, биз сиздердин эмеңиздерге буюрса кызматыңыздардабыз. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Буюрса менин видео айткан сөздөрүм сиздерге бир аз болсо да пайда болду деп ишенем. Балким бирөөлөргө себеп болуп калар ушул бизнести баштаганга. Ошондуктан аракет кылыңыздар буюрса. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат.